Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, ыйык асмандагы Кудай Ата. Бардыгыбыз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан күнөөкөрлөрдөн элек. Бирок өзүңүздүн сүйүүңүз менен бизди сүйүп, бизди аяп, бизди куткарып алыш үчүн өзүңүздүн жалгыз уулуңуз болгон Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберип, биз бара турган жазага тартылып, анын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко, каргышка калбай тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, бир гана өз ырайыңыздын негизинде куткарып алып, өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, бардык ырайыңыз үчүн бир гана бардык даңктоолорду сизге гана арнайбыз. Эми сиз мүмкүнчүлүк берген бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда дагы бир гана сиздин эркиңиз, сиздин даңкыңыз үчүн кайрадан бул дүйнөнүн убаракерчилик жок болуп кетчү нерсе үчүн жашабай тургандай кылып, бир гана сиздин даңкыңыз үчүн, сизди даңктап жашай тургандай кылып, бизди өзүңүз жетектеп, дайыма жардам бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Биз дагы да болсо өтө алсыз адамдарданбыз. Кээ бир учурда сиздин эркиңизди аткаргандын ордуна өзүбүздүн дененин каалоосун аткарган учурларыбыз өтө көп болот. Кудай Ата биздин ойлорубузду, биздин жүрөктөрүбүздү, биздин бардык жашообузду өзүңүз жетектеп, мындан дагы жеткилең кылып, сиздин балдарыңыз катары ашкерелөөгө кабылбай тургандай кылып өзүңүз жетектеңиз. Бул жашоодо жашап жаткан учурубузда сиз тапшырган улуу тапшырманы аткарып жашаганга, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын асында кемчиликсиз ашкерелөөгө, уят кароого калбай тургандай кылып, бир гана мактоолорго, даңкка гана ээ боло тургандай болушубуз үчүн жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин бардык жыйындар, кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп жаткан бардык бир туугандар, кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн көптөгөн адамдарга жеткирип жаткан биздин бир туугандарга дагы да болсо күч кубат беришиңизди суранабыз. Бир гана сиздин эркиңиз аткарылышына Кудай өзүңүз жетектеңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо аларга чың ден соолук берип, мындан аркы жашоосунда бир гана сиздин эркиңиз үчүн, сиздин даңкыңыз үчүн жашаганга мүмкүнчүлүктөрдү убакытты бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксаат берип, өз сөзүңүз менен бизди сооротуп, бизге керектелүүчү жаңы күч кубатты, биз бара турган жолду көрсөтүп берген Теңир сизге дагы ыраазыбыз. Бул саатта дагы бизге өз сөзүңүздү ачып берүүңүздү суранып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын угабыз.
Биздин даңктоо группасы ар дайым кызмат кылып келе жатышат. Көптөгөн убакыттарын арнап, жекшемби күндөрү ар дайым сонун керемет даңктоо ырларыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүм. Эфестиктерге 1-бөлүм 13, 14 аяттар. Мен окуп берейин. Эфестиктерге 1-бөлүм 13, 14 аяттар. Чындык сөзүн куткарылууңар жөнүндөгү жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенгениңерде, силер да ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Анын даңкы макталыш үчүн, анын энчисине алынгандар куткарылышы үчүн ыйык рух биз ээ боло турган мурастын аманаты. Ушуга чейин окуйбуз. Жекшемби күнү эрте мененки саатта биз сиздер менен чогуу Кудайдын адамдарга берген эң улуу белеги куткарылуу жөнүндө сөз кылып келе жатабыз. Биз сиздер менен ыйык жазууну изилдеп жатканыбыздын эң биринчи себеби, эң биринчи максаты ыйык жазууну изилдеп жатасыңар, анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ыйык жазуу Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрөт деп Жакан 5-бөлүм 39 жазылат. Ыйык жазууну бизге берген жана Ыйса Машаякты биз үчүн Кудай жиберген. Адамдардын жанын куткарып алыш үчүн Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген. Ыйса Машаяктын аткарган бүт иштерин биз ыйык жазуу аркылуу таанып биле алабыз. Ыйык жазуу аркылуу биз Кудайды таанып билебиз. Ыйык жазуу аркылуу биз Кудайдын алдында кандай адамдар экендигибиз жөнүндө, кандай тагдырга байланышкан адамдар экендигибиз жөнүндө дагы, Кудайдын астында биз адашкан, жоголгон, байкуш болгон күнөөкөрлөр экенибизди дагы биле алабыз. Ошол эле учурда ыйык жазуу аркылуу Кудайдын бизге берген ырайымы эмне экендиги жөнүндө жана күнөөсүз Ыйса Машаяк биз үчүн адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келип, биз үчүн соттолуп, өлүп, биз үчүн төккөн каны аркылуу түбөлүк кечирим алып келгендиги үчүн, өлүмдү жеңип, ал кайрадан тирилип, азыр дагы Кудайдын оң жагында биз үчүн арачы, коргоочу катары асманда тургандыгын биз жакшы билебиз. Ал чындыкты биз ыйык жазуу аркылуу таанып билдик дагы, ишенимибиздин негизинде куткарылууга ээ боло алдык. Ошол себептер менен биз ыйык жазууну изилдеп жатканыбыздын эң биринчи себеби түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн. Кээ бир адамдар ыйык жазууну ушунчалык жакшы билишет, бирок жогорудан төрөлгөн эмес, куткарылган эмес. Ыйык жазууну ушунчалык жакшы билет, изилдеген, бирок куткарылган жок. Ал ыйык жазууну эмне себеп менен окуп жаткандыгын өзү дагы билбеген адам. Мисалы үчүн, тамакты өтө көп жеди, бирок ачкадан өлүп калды деген бул деле болбойт да, андай сөз. Мисалы үчүн, тамак аш боюнча профессор ачкадан өлүп калды десек, ал жарашат. Эмне үчүн? Анткени тамак аш боюнча канчалык атактуу профессор болгондо дагы өзүнүн ден соолугун сактап кала албай калышы дагы мүмкүн. Элдерге мындай тамактан, тигиндей тамактан деп үйрөтүшү мүмкүн, бирок өзү дагы ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Дүйнөгө атагы чыккан даанышман врачтар, доктурлар бар, бирок ал адамдар дагы ооруга чалдыгып, өздөрүн сактай албастан өлүмгө дуушар болуп калышы дагы мүмкүн. Дүйнөдө мындай нерселер көп эле болуп келет. Эмне болбогон күндө дагы биз биздин жыйынга келе жаткан адамдардын баардыгына, жаңыдан сөз угуп жаткан адамдардын баардыгына кайрылып айткан себебим ошол.
биринчи биздин максатыбыз түбөлүк өмүргө ээ болушубуз керек экендиги жөнүндө. Анткени куткарылган адам кайсыл күнү бул дүйнөдөн кетпесин, кайсыл күнү Ыйса Машаяк келбесин, эгерде куткарылган адам боло турган болсо, ал мазмундун ичинде күнөөлөрү кечирилди, акталды, кылмыштарынын азабынан өлгөн жанын Кудай тирилтти, же болбосо түбөлүк өмүргө ээ болду, жогорудан төрөлдү, Кудайдын балдары болду, Кудайдын мурасчылары болду. Андан сырткары ыйык рухка ээ болду. Көп маанидеги, мазмундагы, мисалы үчүн белек боло турган болсо, ишенимиңердин негизинде силер куткарылдыңар. Бул Кудайдын белеги деп айтылат. Куткарылууга адам бир эле жолу ээ болот. Дүйнөгө биз бир эле жолу төрөлөбүз да, ошондой сыяктуу эле куткарылууга бир эле жолу ээ болобуз. Куткарылдык деген сөздүн маанисинде Кудайдын белегинин ичинде комплекстүү берилген белек бар. Эң маанилүү болуп саналган белек бул бир комплект менен берилген белек. Куткарылдык деген сөздүн бир эле сөздүн ичинде көптөгөн маанидеги сөздөр бар. Мурунку жумада биз сиздер менен айтып кеткендей, ыйык рухка ээ болдук. Элчилердин иштери 2-бөлүмдө айтылган, күнөөлөрүңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла. Ошондо Кудай силерге ыйык рухту белек кылат деп айтылды эле го. 50-күнү куткарылууга ээ болгон 3000 адамдан сырткары жакшы кабар көптөгөн адамдарга жеткен. Кудай чакырып алган адамдардын бардыгына ыйык рух белек катары берилген. Ошол себептер менен куткарылган адам сөзсүз түрдө күнөөлөрү кечирилгендигине дагы ишениши керек. Куткарылган адам кетирген күнөөсү үчүн кайрадан коркунучта жашап, тозокко барам деп ойлоно турган болсо, анда ал чыныгы куткарылган адам эмес. Эмне үчүн? Анткени куткарылды деген сөздүн мааниси күнөөсү түбөлүккө кечирилди. Түбөлүк кечирим болмоюнча адам түбөлүк өмүргө ээ боло албайт. Матай 5-бөлүмдө акыркы кадрантыңды бермейинче ал жерден чыкпайсың дейт. Күнөө үчүн жаза өлүм болгондуктан күнөөсүнөн кутулмайынча ал жазадан кутула албайт. Кичинекей болобу, чоң күнөө болобу, күнөө үчүн жаза өлүм болгондуктан кичинекей күнөө үчүн дагы, чоң күнөө үчүн дагы, өткөнкү учурдагы, келечектеги күнөөлөрдүн бардыгы үчүн биз кетирген күнөөдөн дагы Ыйсанын төккөн каны ушунчалык баалуу болгондуктан, мисалы үчүн бир адамга 100 000 карыз болду дагы 100 000дин ордуна 100 миллион төлөнсө, анда өтө запасы менен төлөнгөн болуп калат. Чоң запастагы акча. Биз канчалык чоң күнөө кетирген болсок, ал күнөөдөн дагы артык, күнөөдөн дагы чоң Ыйсанын ыйык каны биз үчүн төгүлгөн элек. Өтө аянычтуу күнөөкөр кетирген күнөөсү үчүн өлүмгө дуушар болушу керек эле, бирок Кудай өзү адамдын кебетесинде бул дүйнөгө келет дагы көптөгөн адамдар үчүн ал өзүн жанын берип канын төккөн. Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ боло албай турган күнөөкөр адам жок. Адамдар жакшы ишти кыла албагандыгы үчүн бейишке бара албайт эмес, адамдар Ыйсанын аткарган ишине ишенбегендиги үчүн бейишке барышпайт. Күнөөлөрү кечирилди деген чындыкка ишенген болсо, ал ишеними акталган болот. Ишенгендеги ал адилеттүүлүк, ишенбестеги ал күнөө болот. Жаны куткарылгандыгы жөнүндөгү чындык, менин өлүп калган жаным тирилгендиги. Бир адам өлүп калса, өлдү деп ага жыйынтык чыгарып койгон болсо, керемет аркылуу ал тирилип кете турган болсо, бул чоң керемет болуп саналат. Ошондой эле өлүп калган Лазар 4 күн өткөндөн кийин аны Ыйса тирилтип алат. Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди Кудай тирилтти, жогорудан төрөлттү. Куткарылган адам жогорудан төрөлгөн адам болуп саналат. Кудайдын баласы болот.
Кудайдын баласы катары төрөлгөндүктөн эми Кудайдын баласы болду. Түбөлүк өмүргө ээ болду. Бул мазмундан бирөөсүнүн дагы биз шек кармабашыбыз керекпиз. Кээ бир адамдардан сурайсың, Ромео Джульеттаны окудуң беле десе, эмне деп жооп берет? Мен Ромеонун окуган, бирок Джульеттаны окуган эмесмин деп. Ал кандай болуп калат? Ромео Джульеттаны толугу менен окубаган адам. Туура эмес. Күнөөлөрү кечирилди, бирок жогорудан төрөлгөн жокмун десе, ал дагы туура эмес жооп болуп саналат. Ошондуктан Кудайдын балдары болдук. Кудайдын балдары болдук деген эмнени билдирет? Бул өтө чоң керемет чындык экенин билесиздерби? Бул дүйнөдөгү бир нече күн мурун Сауд Арабиянын ким деп айтат эле? Ханзадасы биздин мамлекетке, Кореяга келип кетти. Бүт эл, бүт мамлекет аны ушунчалык жакшы тосуп алышты дагы жөн эле келип кеткен жок. Ал Корея менен өтө жакшы мамиле түзүш үчүн чоң максат менен келип келди. Анткени болсо ушунчалык Кореяга ишенгендиктен ал өтө чоң ишти тапшырып кетти. Ханзада дагы ошол үй бүлөдө төрөлгөндүгү дагы ал үчүн өзгөчөлүк болуп саналат. Ал Ханзада өзү өзгөчө иш кылгандыгы үчүн Аравиянын ханзадасы болуп калган жок. Биз деле Кудайдын балдары болуп калдык деген сөздүн мааниси дүйнөдө эң чоң бай мамлекеттин ханзадасынан дагы 1000 эсе, миллиард эсе баалуу бийликке ээ болгон адамдарданбыз. Кудайдын балдары болдук. Билесиздерби ошону? Ишенесиздерби ошого? Кудайдын балдары кичине эле кедей жашап калса, ой кантип жашайм деп кайгырып калса, кантип жашайм, кантип эмне кылам деп эле кайгырып жатып калат. Кудайдын көз карашында, Кудай караганда, Кудай дагы албетте капа болот. Анткени Кудайдын балдары, мен өлсөм дагы Кудайдын баласымын деп өзүн кайраттуулук менен кармап жүрүшү керек. Ыйсанын жашоосун карап көрүңүздөрчү, ал канчалык кедей жашоодо жашады эле. Элчилерди карап көрүңүздөр, алар ар дайыма эле куугунтукка алышкан, түрмөгө отурушкан, жада калса ачкачылыкта, суукта, ысыкта. Ошого карабастан алар Кудайдын балдары бойдон кала беришкен. Эмне үчүн Кудайдын балдары бойдон кала беребиз? Анткени Кудай ошол нерсени дагы түшүндөйт. Ошол кыйынчылыктар аркылуу дагы Кудайдын чоң батасына ээ болушубуз үчүн, улуу ырайымын түшүнүшүбүз үчүн. Ошондуктан жогорудан төрөлгөн машаякчылар, же болбосо Кудайдын балдары, башка адамдар бай болобу, кедей болобу, биз эч качан өзүбүздү алар менен салыштырууга мүмкүн эмес. Көрө жатарбыз. Мисалы үчүн стадиондогу балдар катар менен турганда эң башында бою узун бала турат, эң аягында бою кичинекей бала турат. Анан кийин чуркап бара жатканда артка кайрылгыла дегенде эң артындагы кичинекей бала биринчи болуп тура калат. Ыйса Машаяк келгенде баарыңар тизилгиле дегенде, бул дүйнөдөгү бай адамдар, атагы чыккан адамдар, бийликке ээ болгон адамдардын баардыгы аянычтуу акыбалда калат. Ал эми биз Кудайдын даңкына ээ боло турган адамдарбыз. Ошондуктан эч качан кайгырбагыла, кам санабагыла. Кичине эле кыйынчылык келе турган болсо, шундан көрөк өлүп калсам эле болду экен деп ойлонбогула. Элчи Павылды карасаңыздарчы, Элчи Павылды түрмөгө караңгылыкта отурганда чынжыр байланганда ал өлүшүм керек деп эле отуруп алды беле? Жок. Тескерисинче, ким кубанып жатса ал Кудайды даңктап ырдасын дейт. Ал Павыл кандай чардады эле? Кудайым менин асказом, Кудайым менин куткаруучум деп ырдаган элек. Ушундай ырдатып болуш керек. Түрмөдө отурган бардык күнөөкөрлөр эмне болуп баратат деп жер титирөө болуп
чынжырлардын бардыгы чечилет дагы, эшиктердин бардыгы ачылат. Кудайдын керемет иши аткарылат ошол учурда. Кайсыл иштер болбосун, кандай кыйынчылык, азаптар башыбызга түшпөсүн, биз эч качан кам санашыбыз керекпиз. Анткени эч качан эч нерсе тууралуу кам санабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк аркылуу сактайт. Бизге жардам берүүчү Кудай бар болгондуктан Кудайдын өзүнө тапшырышыбыз керек. Жашасак дагы, өлсөк дагы бир гана Кудай, Кудайдын эрки аркылуу аткарылсын деген каалообуз менен. Кудайдын балдарыбыз деген сөз бул теория эмес, бул чындык. Биз Кудайдын мураскорлору, мурасчыларыбыз. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм 17 аятта: эгерде балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартабыз. Азап тартып жашайбыз. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн Ыйса Машаяк бул дүйнөдө жашаган учурда биринчи бардык азап кайгыны башынан өткөрүп, андан кийин даңкка ээ болгон. 1 Петр 1 бөлүмдө байыркы келишимдеги пайгамбарлар Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштору жөнүндө күбөлөндүрүшкөн. Ыйса Машаяк тирилгенден кийин анын шакирттери Эммаус шаарына бара жатканда биздин диний жетекчүүлөр аны өлтүрүп салышты деп сүйлөп бара жатканда жанындагы Ыйса чогуу бара жаткандыгын билишпейт дагы, пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар деп аларды ашкерелейт. Ыйса Машаяк азап тарткандан кийин бардык даңктоолор аны коштоорун алар дагы билишкен эмес эле. Биз дагы Машаякчылар куткарылууга ээ болгондон кийин бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда болгон азаптар, кыйынчылыктар бардыгы боло берет. Ошолордун бардыгын биз сөзсүз түрдө Теңирге тапшырышыбыз керекпиз. Анткени биз Машаякчы Кудайдын балдары болгондуктан бардык кыйынчылыкты, бардык мүшкүлдү, башыбызга түшкөн нерселерди ишенибиз менен жакшы башыбыздан өткөрө ала турган болсок, анда сөзсүз түрдө даңкка ээ боло турган бийликке ээ болобуз, артыкчылыкка ээ болобуз. Ошондуктан кыйынчылык башыбызга түшсө, азап боло турган болсо, ошончолук сүйүнүшүбүз керекпиз. Эмне үчүн? Анткени куткарылган адам дайыма эле ыңгайлуу жашоодо жашай бере турган болсо, анда ал бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анткени биз Кудайга таянганды дагы жакшы үйрөнүшүбүз керекпиз. Анткени Кудайга таянган адам сөзсүз түрдө чоң сооронучка ээ болушу мүмкүн. Кудайдын балдары катары татыктуу жашашыбыз үчүн сөзсүз түрдө бизге керектелүүчү жашоо ошол жашоо деп айтсак болот. Кудайдын астындагы даңк менен азап бул өтө эле чоң айырмага ээ. 2 Корундуктар 4 бөлүм 17 аятта: башыбыздан өткөрүп жаткан азаптар убактылуу, анча оор эмес. Ал кыйынчылыктардын бардыгы түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Азыркы учурдагы башыбыздан өткөрүп жаткан бардык кыйынчылыктар, азап, кайгылар убактылуу гана. Ал кыйынчылыктардын бардыгы эбегейсиз даңкка алып келе турган нерселер. Кудайдын бизге бере турган даңкы ушунчалык улуу даңк. Ал эми азап, кайгы ал убактылуу гана. Өтө чоң нерсе, өтө оор нерсе. Ошол нерсени бериш үчүн бизди Кудай сооротот. Аны эч качан унутпашыбыз керек. Куткарылган адамдар бирөө аны жек көрө турган болсо,
бат эле олку солку болот дагы эмне кылаарын билбей калат. Эмне болду? Эмне болду деп сурасаң, силерден суранарым эч качан кам санабагыла. Кедейчиликте жашасак дагы алсырап калбагыла. Акчабыз түгөнөт, досубуз кетип калат. Бардыгы түгөнүп калса дагы биз менен дайыма Теңир өзү чогуу. Кээ бир учурда Кудай бизге бир нерсени берет дагы кандайча колдонот экенибизди көргүсү келет. Кээ бир учурда берген нерсесин кайра тартып алышы мүмкүн. Анткени бизди текшерип турат. Кээ бир учурда бизди байытат, кээ бир учурларда кедей кылат, жарды кылат. Анткени кээ бир учурда түшүнүксүз сыноолорду дагы бериши мүмкүн. Кандайча чечет, эмне кыларыбызды көрүш үчүн ошол нерселерди да Кудай жибериши мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы куткарылгандан кийин биздин ичибизде ыйык рух бар экендигине ишенишибиз керек. Эфестиктер 3-бөлүм 17-аятта ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн орун алсын. Ишеним аркылуу Машаяк эми биздин жүрөгүбүздө бар экендигине ишенишибиз керек. Галатиялыктар 3-бөлүмдө 2-аятта айтылат: силер рухту кандайча алдыңар? Кандайча ээ болдуңар? Мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле же айтылган сөзгө ишеним менен алдыңар беле? Мурунку жумада да мен силерге айтып кеттим эле. Андай боло турган болсо, Ыйса Машаяк ыйык рух келгенден кийин эми каякта? Менин ичимде жашайт. Ыйык рух менин ичимде бар экендигине ишенишибиз керек. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19-аятта денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? Ибадаткана бул эмне? Кудай өзү жашаган чогуу болгон жер. Иерусалим ибадатканасы болгон, бирок ал ибадаткана дагы өрттөлгөн. Эмне үчүн? Анткени Ыйсанын денеси ибадаткана. Анткени Ыйсанын ичинде Кудай өзү болгондуктан Ыйса айтат: бул ибадаткананы бузгула, мен аны 3 күндүн ичинде кайра тургузам дегенде, жүйүттөр айтат: ибадаткана 46 жылда тургузулган, анан кантип 3 күндүн ичинде тургузуп коесуң деп акылсыздык деп аташкан. Бирок Жакан 2-бөлүмдө ибадаткана деп Ыйса өзүнүн денеси жөнүндө айткан эле. Иерусалимдин ичинде эми Кудай жок, ибадаткана. Анткени Ыйсанын денесинде, Ыйсанын ичинде Кудай өзү болгондуктан ал өзүн ибадаткана деп айткан. Ибадаткананы бузгула, мен аны 3 күндүн ичинде тургузам деген. Ыйса Машаяк тирилгенден кийин ибадаткана эми каяк? Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын ичинде эми ыйык рух жашагандыктан биздин денебиз ибадаткана болуп саналат. Бул кандайдыр бир теория дагы эмес, тамаша дагы эмес. Ыйык рух биздин ичибизде бар. Ыйык рух жашайт, аллилуйя, менин ичимде жашайт. Мен дайыма кайсыл жолдо барсам дагы ал мени жетектейт деп ырларда дагы ырдалат. Мен кайсы жолго барбайм, мен эч качан кам санабайм, анткени Теңир мени менен чогуу кубанат. Эми карап көрсөңүздөр, жалгыз жолдо бара жатсаң дагы, Теңир мени менен деп бара жатсаңыз, канчалык кубанычка бөлөнүп барасыз. Ошондо шайтан ал адамга дагы тийише албайт. Ал адам Теңир менен чогуу боло турган болсо, шайтан дагы ага бир нерсе кыла албайт. Ыйык рух биздин ичибизде экенине сөзсүз түрдө ишенишибиз керекпиз. Ишенип туруп эле бат эле унутуп калат. Бирок биз унуткан күндө дагы ыйык рух биздин ичибизде жашайт. Адам билбесе дагы ыйык рух анын ичинде жашайт. Ыйык рух бар экендигин билбеген адам ал күнөө кетирет. Адамдын жашоосунда сөзсүз түрдө кыйынчылык, кайгы, азап, көйгөйлөр болушу мүмкүн. Бирок адамдар ошодон корко баштайт.
Ыйык рух биз менен чогуу боло турган болсо эмнеге коркосуңар? Же өлгөндөн коркосуңарбы? Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөм дагы жамандыктан коркпойм. Эмне үчүн? Анткени Кудай мени менен чогуу. Кээ бир адамдар караңгы өрөөндө бара жаткан учурда дагы коркпойбуз. Кудайдын астында өлүм деген нерсе биздин астыбызга келе турган күндө дагы биз коркпойбуз. Эмне үчүн? Анткени өлүмдөн кийин бизди түбөлүк даңк Кудай өзү күтүп турат. Биздин жыйында бир профессор киши бар эле, ал ушунчалык руханий жашоо менен жакшы жашаган адам эле, ал күтүлбөгөн ооруга чалдыгып бул дүйнөдөн кайткан. Францияда, Парижде семинар учурунда ага телефон чалган элем. Телефон чалып жаткан учурда мен кайтып келгенге чейин ал каза болуптур. Анын аялы бир тууганыбыз диакон эле. Күтүлбөгөн жерден мынтип айтат: эки адам отурат, анан ошол оорукананын ичинде аппак кийинген ал профессор жөн эле сүйлөй турган адам эмес эле. Ал айтат, периштелер келип жанында күтүп турду дейт, алып кетиш үчүн. Андай учурлар дагы кездешет. Лазарь өлгөн учурда Лука 16-бөлүмдө жазылат. Ошондо периштелер аны Ыбрайымдын кучагына алып барышат деп жазылат. Периштелер дайыма коргоп турат. Куткарылган адамдар бул дүйнөдөн көтөрүлгөндө Кудайга алып кетишет. Анан биз эмнеден коркушубуз керекпиз? Ыйык рух бар экендигине ишенишибиз керекпиз. Руханий жашоодогу эң негизги фундамент ошол болуп саналат. Римдиктер 8-бөлүм 14-аятта Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баардыгы Кудайдын балдары деп айтылат. Кудайдын рухунун жетеги менен жашаган адамдардын баардыгы Кудайдын балдары экендиги жөнүндө күбөлөндүрөт. Куткарылганга чейин Эфестиктер 2-бөлүмдө 1-2 аяттарда жазылгандай, кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Ошол учурда дагы абада бийлик кылып жаткан төрөнүн алдында ага баш ийүү менен жашап келгенсиңер. Азыркы учурда дагы ошол шайтандын жетеги алдында жашап жаткан дүйнөнүн адамдары. Биз дагы ошондой жашоо менен жашап келгенбиз. Шайтан эмне десе ошону аткарып жашаганбыз. Көз арт десе көз артып, жалган сүйлө десе жалган сөз сүйлөп, бузулган аялдарга бар сүй десе бузулган аялдарды сүйө баштап. Мени кечирип коюңуздар, бирок шайтан дайыма күнөө кыла турганда кылып күнөө жакты көздөйт, түртөт. Ошондуктан биз дагы мурун абада бийлик кылып жаткан төрөнүн алдында, анын жетеги алдында дененин каалоосу боюнча жашаган адамдардан болчубуз. Башка адамдарга окшоп эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Тил албастыктын балдары азыр дагы абада бийлик кылган шайтан иштеп турат. Эми куткарылгандан кийин, куткарылган күндө дагы биздин өзгөрүлө элек денебиз бар болгондуктан шайтан акырындан колдонушу мүмкүн. Куткарылган адамдын жанын албетте ал тартып ала албайт, бирок өзгөрүлө элек биздин табиятыбызды, дененин каалоосун шайтан колдонушу мүмкүн. Бири-бирибизди сүйө турган бир туугандар ортосунда жамандык жаратат дагы алыстат. Ак жалган сөз же болбосо кызыл жалган сөздөрдү сүйлөгөнгө түрткү кылат. Ыйык рух билбей кала тургандай кылып, же ыйык рух билбей калат деп ойлойсуздарбы? Ошондуктан куткарылган адам сөзсүз түрдө аткарбай турган иштерди аткара тургандай кылып шайтан дайыма тоскоолдуктарды жаратып келет. Ошол нерсени дагы эске тутуп коюшубуз керек.
аны дагы билбестен бир туугандар бири бирин ушунчалык жамандап, бири бирин капа кылышып, ушактап, анан шайтан сүйүнөт. Мына көрсөңөр, биз айткандай аткарып атышат деп алар кол чаап турушат. Ошондуктан Эфестиктер 4-бөлүм 30-аятта ыйык рухту капа кылбагыла деп айтылат. Куткарылуу күнү ошол рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Ыйык рух качан капаланат? Качан капа болот? Качан биз каарданганда, жинденгенде, көз артканда, башка бир туугандарды ушактаганда, жалган жала жапкан учурда, машаякчылар кылбай турган туура эмес иштерди аткарганда ыйык рух капаланат. Өзүнүн жакшы көргөн баласы туура эмес иштерди кылганда апасы ушунчалык кайгырат, билесиздерби? Ал үчүн уйкудан да калат, уктабастан кайгырат. Эмне үчүн? Анткени баласын ушунчалык сүйгөндүктөн. Өзүнүн баласы болбосо, башка бирөөнүн баласы үчүн ошончолук кам санабак беле. Канчалык энелер сүйгөн күндө дагы ал энеден дагы артык сүйүүсү менен Кудай бизди сүйөт. Ошол учурда биз качан бири-бирибизди ушактаганда, бири-бирибизди жаман көргөндө, ыйык рух ошол учурда да ушунчалык капа болот. Анткени ал ошол касиетке дагы ээ. Ошол ыйык рух менин ичимде жашайт. Куткарылуу күнү ошол рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Биздин денебиз өзгөрүлгөн күнү Римдиктер 8-бөлүм 23-аятта биздин жаныбыз куткарылууга ээ болду, бирок күнөөкөр табиятыбыз куткарыла элек. Денебиз ошондуктан учурунда чарчайт, ооройт, же болбосо кыйынчылыкты башынан өткөрүшү мүмкүн. Ар кандай иштер болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан элчи Павыл айтат: биздин табиятыбыз өзгөрүлгөнгө чейин ал капа болот деп. Куткарылган адам Ыйса Машаяк келгенде Филиппиликтер 3-бөлүмдө айтылат: анын даңкынан ажыраган денебизди өзгөртөт дагы өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Жийиркеничтүү гусеница, курт көпөлөккө айланат дагы, андан кийин деңиздерди, океандарды учуп өтөт. Кичинекей гусеница, жийиркеничтүү курт өтө керемет сулуу көпөлөккө айланат дагы, андан кийин ушунчалык чоң аралыктагы океандарды, деңиздерди дагы учуп өтүшү мүмкүн. Биздин күнөөкөр табиятыбызда дагы өзгөртөт дагы, даңктуу денеге айлантып, анан кийин Кудайга кайтып барабыз. Куткарылган күнү Кудай бизге мөөр басат: сен меникисиң деп. Мисалы үчүн мен китеп сатып алганда аягына өзүмдүн атымды жазып коем. Анан кийин мөөрлөп дагы коем. Меники деген мааниде. Башка адамдар өзү каалагандай тийбей тургандай кылып, адамдар үй сатып алганда документти колуна алышат дагы, анан жеке менчик мага өттү деп ал жакта дагы печать базылат. Куткарылган күнү рух менен мөөрлөнгөнбүз, билесиздерби? Жаңы эле окудук го, Эфестиктер 1-бөлүм 13-аятта. Кайрадан окуйлу. Чындык сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенгениңерде силер да ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Кудайдын ырайымына ишенип кабыл алган учурда ал убадалаган ыйык рух менен мөөрлөнгөнбүз. Эмне үчүн убадаланган деп? Анткени куткарылган адамга ыйык рух келет деп Кудай алдын ала убадалаган.
убадасын берген. Кудайдын балдары экендигибиз жөнүндө ыйык рух күбөлөндүрөт. Күнөөлөрүбүз кечирилди деген ишеним. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн Кудай бизге бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алганбыз. Колоссалыктар 1-бөлүм 6-аятта жакшы кабар силерге дагы жеткен. Ошол жакшы кабарды уккан күндөн тарта азыр дагы куткарылган күндү мен эч качан унута албайм. Куткарылган күн эмне болуп өткөндүгүн, кандайча куткарылгандыгымды азыр дагы ушунчалык жакшы билем. 60 жыл арадан өтсө дагы башка иштердин бардыгын унутуп коем, убакыт көп өтүп кеткендигине байланыштуу. Бирок мен өзүм жалгыз жакшы кабарды таркаткандыгым, кайсыл жакта уктаганымды, эмне менен тамактаганымды, анын бардыгын эстей албайм. Бирок эсимден кетпеген, азыр дагы көз алдымда турган нерсе куткарылууга ээ болгон күнүм. Ушунчалык жакшы эстеп калганмын. Эмне үчүн ошол нерсе дагы да эсимде, анткени ыйык рух дайыма биздин эсибизге салып турат. Жакшы кабар силерге дагы жеткен. Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күн. Happy day, happy day. Менин күнөөлөрүм бардыгы кечирилген күн. Менин бул жашоодогу эң маанилүү күнүм, бул куткарылууга ээ болгон күнүм. Happy day, happy day. Эң бактылуу күнүм. Ошол күнү рух менен мөөрлөнгөнбүз. Кудайдын ырайымын угуп, чындык сөзүн угуп, жакшы кабарды угуп, биз мөөрлөнгөнбүз. Демек Кудайга таандык адамдар болдук ошол күндөн тарта. Израиль жергесинде Сулайман ибадаткананы тургузганда Лебанон жергесинде көптөгөн кедр дарактары бар эле. Ошолордун бардыгын кесип алып, андан кийин деңиз менен алып келишкен. Ошол учурда кедр дарагында мөөр басылган, кимге таандык деген. Анан ошол мөөр боюнча кимге таандык экен деген өздөрүнө алып алышкан. Монголияга барган учурда дагы көптөгөн малдар бар экен, аттар бар, койлор бар экен, уйлар бар экен, эчкилер дагы бар экен. Анын бардыгы бир адамга, бир кожоюнга таандык эмес, көп экен. Анда кантип бардыгын айырмалайт деп сурасам, ой, камсанабай эле коюңуз, алардын жан башына темирди ысытып отко басаттагандан кийин жан башына басканда мөөр басылат, белги коюлат деп. Ошондо кожоюну ким экендиги бат эле аныкталат дагы, анан кожоюну өзүнүн малдарын ээрчитет. Ошондо сыяктуу эле куткарылган адамга ыйык рух аркылуу мөөр басылат, мөөрлөнөт. Ал эч качан өчпөйт дагы. Ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Ал биздин 1-Петр 1-бөлүм 3-аятта Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу бизге тирүү үмүт берилген. Ал асманда сакталган чирибес таза соолгус мураска ээ кылыш үчүн аткарган. Асманда сакталган, чирибей турган, түбөлүк бейиште сакталган мурас биз үчүн даярдалган Кудайдын мурасы. Кудай айтат, мына сен меникисиң деп бизди мөөрлөнткөн. Ошол ыйык рух деп аталат. Ошол күндөн тарта ыйык рух менин ичимде жашайт. Ушуну түшүнө аласыздарбы? Түшүнүп жатасыздарбы? Бул ушунчалык баалуу, ушунчалык таң калыштуу керемет нерсе. Уккан күндө дагы адам унутуп коюшу мүмкүн. Кантип эле ыйык рух менин ичинде жашамак эле деп дагы суроого байланышы мүмкүн, бирок ыйык рух бар. Биздин ичибизде жашайт. Чынында куткарылган адамдын ичинде ал адам унутуп калган күндө дагы ыйык рух жашайт, бар.
түбөлүк мураска ээ кылыш үчүн. Андан сырткары 1 Петир 3 бөлүм 15 аятты карасак, Машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула. Менин ичимде жашаган Машаякты теңир катары ыйык туткула. Ал менин теңирим, менин кожоюнум. Мурун шайтан биздин кожоюнубуз болчу эле. Шайтан эмне деп айтса ошону аткарып жашачубуз. Эми Кудай өзү теңир биздин кожоюнубуз болду. Биздин кожоюнубуз, биздин теңирибиз. Качан маанилүү иштерди чечкен учурда бирөөдөн сураганыбыздын да кажети жок. Биринчиден ыйык рухка кайрылышыбыз керекпиз. Ыйык рух менен баарлашып сурашыбыз керекпиз. Эгерде билбесек, анда биринчиден куткарылган адамдар, жакшы руханий жашоо менен жашап жаткан адамдарга кайрылып сурашыбыз керекпиз. Мисалы үчүн жыйында аксакалдар бар, диакондар бар, пасторлор бар, насаатчылар бар, пресвитерлер бар. Ошолорго барып кайрылып сурашыбыз керекпиз. Алардан сураганыбыз демек Кудайдан сураганыбыз. Кичинекей балдар деле билбеген учурда биринчиден ата энесине барып сурайт, андан кийин мектептеги мугалимден барып сурайт. Ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр деген сөз дагы өтө керемет сөз. Римдиктер 8 бөлүм 9 аятта кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Кээ бир адамдар жыйынга келген адамды мистер Пак, мистер Ким, чыныгы Машаякчы экен деп аныктап коюшот. Эмнесин көрүп Машаякчы деп айтат? Жөн эле жыйынга келгенин көрүп айтышат. Өмүрүнүн аягына чейин жыйынга келген күндө дагы жогорудан төрөлбөсө, ал адамдын ичинде Машаяктын руху болбойт. Ошондуктан Машаякчы деген сөздү ар бир эле адамга чаптай бергендин дагы кереги жок. Машаяктын руху жашаган адам гана Машаякчы деп аталат. Машаяк ал адамдын кожоюну болуп саналганда гана Машаякчы деп аталат. Мурунку жумада биздин билим берүү имаратында семинарлар өткөн, көптөгөн адамдар семинар угушту дагы, көптөгөн адамдар куткарылууга дагы ээ болушту. Бүт шаарларда дагы семинарлар үзгүлтүксүз өтүп турган учуру азыр биз жекшемби күнү өткөн биздин сөздү дүйнө жүзү боюнча 3 күндөрү ушул эле сөздү угушат. Азыр биздин арабызда жаңыдан куткарылууга ээ болгон адамдар дагы бир туугандар отурушат. Ошондуктан мен айткан бул сөздү дүйнө жүзү боюнча бардык мамлекеттерде 3 күндөрү ушул эле сөздү угушат. Биздин жыйындар кайсыл жерде болбосун, ошол жерде бардыгы ар кайсы тилдерге которулат дагы, андан кийин ушул эле сөз элдерге жеткирилет. Жаңыдан куткарылууга ээ болгон адамдар үчүн жетсин деп мен сөздү айтып келе жатам. Кээ бир адамдар айтышат, ой, бул сөздү биз мурунку эле жумада өтпөдүк беле, кайра эле уга бересизби? Ооба, кайра эле уга беришибиз керекпиз. Анткени адам уккан күндө дагы бат эле унутуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн чет тилдерди үйрөнгөнүбүз учурда бир эле сөздү жаттап алып аны эсибизде калып калабы? Жок. Кайрадан кайталап, кайрадан үйрөнгөндө ошол көбүрөөк эсибизде калат. Биздин диакондар жекшембе күндөрү дагы аяттарды жатташат. Анан кээ бир диакон айтат, мен үйдөн өтө жакшы жаттайм, айта алам, бирок элдердин астына чыкканда өзүмдү жоготуп коем дейт. Ошондуктан мен элдердин астына чыкканга чейин теңир келип мени алып кетсе экен деп ушунчалык камсанаганда, ал жада калса ушундай ойго дагы батыптыр. Ошондуктан туура эмес айтып албайын деп дагы кайрадан жаттап ошентип атып, андан кийин ушунчалык чын жүрөгү менен даярданган диакондар дагы бар. Ошондуктан биз канчалык окуган күндө дагы, уккан күндө дагы унутуп коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан бул чоң көйгөй деле эмес. Ошондуктан маанилүү сөз болгондуктан кайрадан уга турган болсок, бул эч качан бизге зыянын келтирбейт. Кайрадан окшош сөздү укканбыз, уктун
уккандын кажети жок деп айтып чечим чыгарбагыла. Анткени күн сайын бир эле окшош нанды жейбиз, нандан эч качан тажабайбыз го. Ошондуктан дайыма угуп келген Кудайдын сөзү, бул Кудайдын сүйүүсү, кайрадан мага айтып бериңиз деген даңктоо ыры айтылат. Ошол уккан сөзүбүздү кайрадан уккан сайын кубаныч, шаттыкка бөлөнөбүз, толобуз. Ошондуктан ыйык рух биздин ичибизде жашаганы ушунчалык маанилүү. Ыйык рухтун жетеги менен жашаганыбыз Кудайдын балдар экендигибиз жөнүндө күбөлөндүргөн сөз. Куткарылган адам өзү каалагандай жашайт. Ал туура эмес, адашкандык. Куткарылдык деген сөз түрдө анын жашоосунда күбө катары көрсөтүлүшү керек, далилдениши керек. Ар бир айткан сөзүбүз аркылуу, ар бир кылган кыймыл аракетибиз аркылуу, бир туугандарга болгон мамилебиз аркылуу, кичинекей эле бир нерсе болуп кетсе башка бир туугандарды ашкеребегиле, жамандабагыла, өзүнүн жаман ишин билбей туруп башка адамды кантип жамандайт. Өз көзүндөгү дөңгөш турса аны көрбөйт дагы, анан башка бир тууганын айтат. Ыйса Машаяк деле айтты го, көзүңдөгү кыпынды алып салып, андан кийин башка сөздү сүйлөт. Кандайча көрөт? Өзүнүн көзүнөн тешикти ачып алып, анан башкалардын жаман иштерди көргүсү келет. Өзүнүкүн байкабайт. Башка бир туугандардын кемчиликтерин байкаган учурда менде дагы ушундай кемчиликтер бар бекен деп өзүбүздү биринчи текшерип сынап көрүшүбүз керекпиз. Эгерде аларды ашкерелей турган болсок, алардын кемчиликтерин атап жамандай бере турган болсок, ыйык рух дагы капаланат, кайгырат. Жакан жазган жакшы кабар 16 бөлүмдө чогуу ачалы. Жакан жазган жакшы кабар 16 бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 16 бөлүм, 8 аят. 8 аяттан 11 аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. 16 бөлүм 8ден 11ге чейин. Ал келип, бул дүйнөнүн күнөөсүн ашкере кылат. Адилдик жана келечектеги сот жөнүндө билдирет. Бул дүйнөнүн күнөөсү мага ишенбегендиги. Адилдик менин атама бараткандыгым. Мындан ары силер мени көрбөйсүңөр. Ал эми сот бул дүйнөнүн төрөсү шайтандын соттолгондугу. Ыйык рух келгенде биринчиден бул дүйнөнү ашкере кылат. Күнөө үчүн ашкере кылат, адилдик учурда. Ыйык рухтун аткарган иштери жөнүндө бир нече сөз менен айта кетейин. Биринчиден дүйнөнүн күнөөсүн ашкере кылат. Эмнени ашкерелейт? Күнөө үчүн ашкере кылат. Мына сен мынчанчы осуятты аткарган жоксуң, сен ойноштук кылдың, сен уурулук кырдың, сен муну аткарган жоксуң деп ашкерелебейт. Ыйык рух келгенде ошол күнөөлөрдүн бардыгы айкаш-чыгашта кечирилген, бирок ошол чындыкка эмне үчүн ишенбейсиң деп ошол ишенбестик үчүн ашкере кылат. Бул дүйнөнүн күнөөсү мага ишенбегендиги деп айтылат. Ишенбестик үчүн. Бир жалган сөз сүйлөгөндүгү үчүн, уурулук кылгандыгы үчүн, ойноштук кылгандыгы үчүн тозокко барабы. Канчалык аянычтуу күнөөкөр болбосун, ал күнөө үчүн айкаш-чыгачка Ыйса кадалган, жанын берген. Өзүнүн күнөөсү үчүн тозокко бара жаткан адам жок. Андай боло турган болсо баары бейишке барабы? Жок. Ошол чындыкка ишениши керек. Ошондуктан Жакан 3 бөлүм 18 аятта айтылат, Ыйсага ишенген адам соттолбойт. Ишенген адам эмнеге ишенет? Ыйса Машаяк мен үчүн соттолду.
ишенбеген адам ал соттолду. Ыйсанын аткарган ишине ишенбегендиги ал күнөөнү жаратат. Ошол кетирген күнөөсү үчүн тозокко барат. Эми тозокко бара жаткан адамдардын бири эле күнөөсү үчүн барат. Эмнеге ишенишпейт? Ыйсага ишенбеген, ишенбестик күнөөсү үчүн тозокко барат. Жөн эле Ыйсага ишенип коюу эмес, айкаш чыгачка кадалган Ыйса Машаяк бизге түбөлүк кечирим алып келгендигине ишенүү керек. Кээ бир адамдар айтат, Ыйсага ишенебиз дейт, бирок Ыйсанын аткарган ишине ишенишпейт. Ыйсага ишенүү аркылуу, анын аткарган ишине таянуу менен, Ыйсанын аткарган иши аркылуу, кайсыл иш? Биздин күнөөлөрүбүз үчүн соттолгон Ыйсага, биз үчүн жазаланган Ыйсага ишенүү керек. Ошол нерсеге ишенбеген адам ал соттолот. Жакан 3-бөлүм 36-аятта. Кудайдын уулуна ишенген адам ал түбөлүк өмүргө ээ болот. Ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт. Башка котормодо айтылат, ишенбеген адам өмүргө ээ болбойт. Түбөлүк өмүрдү көрө албайт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. Соттолгон адам эмне үчүн соттолот? Ишенбестиги үчүн. Кудайдын каары анын башында болот. Куткарылбаган адамдын башында дайыма Кудайдын каары жүрөт. Бул ичке жип чач сыяктуу. Башында курч, бычак илинип жүрөт деп элестетип көрөлү. Уктап жаткан учурунда дагы башында жүрөт, үйлөнгөн учурда дагы, турмушка чыккан учурда дагы. Аны ыргытып салса, өлүм келет. Куткарылбаган адам, ишенбеген адамдын үстүндө дайыма Кудайдын каары кошо жүрөт. Анын башында жүрөт деп айтылат. Жетинчи забурда айтылат. Ким Кудайга ишенбесе, Кудайга кайрылбаса, ал кылычын курчутуп жиберем дейт. Ишенбеген күнөөдөн башка чоң күнөө жок. Ошондуктан бул дүйнөнүн күнөөсү мага ишенбегендиги. Биз дагы да болсо ишене албасак, анда батыраак тобо кылып ишенишибиз керекпиз. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз түбөлүккө кечирилгендиги жөнүндө күбөлөндүргөн болсо, анда тозокко бара жаткан адам дагы ошол нерсеге ишенүү менен бейишке барат. Бул дүйнөнүн күнөөсү мага ишенбегендиги. Адилдик менин атама бараткандыгым. Мындан ары силер мени көрбөйсүңөр. Адилдик деген сөздү түшүнөсүздарбы? Римдиктер 4-бөлүм 25-аятта. Ыйса Машаяк биздин кетирген күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган. Биз үчүн айкаш чыгачка кадалган. Бизди акташ үчүн ал кайрадан тирилген. Тирилген Ыйса менин адилеттүүлүгүм, менин адилдигим. Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк менин адилеттүүлүгүм болду. Алмашуу болуп өттү. Биз Ыйсага күнөөнү тапшырдык, ал эми ал бизге адилеттүүлүктү алып келди. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 21-аятта. Күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн күнөө кылды. Күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн ал күнөөгө баттык. Күнөөнү мойнуна алдык. Ал аркылуу биз акталдык. Биздин күнөөбүз үчүн ал соттолду Машаяк. Ошол адил Ыйса өзүнүн адилеттүүлүгүн бизге берди.
Ошондуктан алмашуу процесси болду. Биз күнөөлөрүбүздү Ыйсага тапшырдык. Ал эми Кудай Ыйсанын адилеттиги бизге келди. Ыйсанын аткарган ишине таянуу менен биз бейишке барабыз. Бейишке эмне аркылуу барабыз? Ыйсанын адилдиги аркылуу бейишке барабыз. Менин күчүмө, менин ишиме таянуу мененби? Жок. Менин ишим эмес, Машаяктын адилет иши аркылуу. Ошондуктан адилдик менин атама бараткандыгым. Мындан ары мени көрбөйсүңөр. Кайрадан тирилип асманга көтөрүлгөн Ыйса Машаяк бизди актаган Ыйсага ишенбегендиги. Ал эми сот бул дүйнөнүн төрөсү шайтандын соттолгондугу. Бул дүйнөнүн төрөсү ал шайтан. Айкаш-чыгачка кадалган учурда Ыйса Машаяк бул дүйнөнүн күнөөсү үчүн Ыйса Машаяк башталыш 3 бөлүмдө адам ата аялы менен күнөө кетиргенде Кудай аялга эмне деп сурады эле, эмне деп кайрылды эле? Бул эмне кылганың деп сурайт. Аял эмне деп жооп берет? Мени жылан азгырды. Жыландын туку менен аялдын тукуму экөөнүн ортосунда кастык коюлду. Галатиялыктар 4 бөлүмдө айтылат. Адил болгон Машаяк мыйзамга баш ийди. Эмнени билдирет? Денеде бул дүйнөгө келди. Адам катары бул дүйнөгө келди. Аялдан төрөлдүк. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт деп айтылат. Матай 23 бөлүм 33 аяттан баштап карай турган болсок, элдерди ашкерелөө менен Ыйса Машаяк айтат, жыландар, жылан тукумдары дегенде элдер айтат, Ыйса кантип эле ушундай уруш сөздөрдү айтат деп. Иттин баласы деп айтсаң, бул жаман сөз болуп айтылат, угулат го. Бирок Ыйса жүйүттөрдүн окутуучуларына кайрылып айтат, жыландар, жылан тукумдары деп айтылат. Жакандагы сууга чөмүлдүрүлүш үчүн келе жаткан элге айтат жылан тукумдары. Ыйса Машаяктагы аларды жыландар, жылан тукумдары деп ашкерелеген. Жолдон бара жатканда кичинекей ит сиздин бутуңузду тиштеп алайын деп асылса, сиз эмне дейсиз? Эй, иттин баласы деп урушасызбы? Ал урушка жатпайт, жаман сөзгө, уят сөзгө жатпайт. Итке иттин баласы деп кайрылсак, ал эми жүйүт окуучуларына эмне үчүн жыландар, жылан тукумдар деп айткан? Анткени алардын ичинде шайтан иштеп жаткандыктан. Жин кирип кеткен адамга Ыйса сенин атың ким деп сурайт. Ошол адамга кайрылып сураган жок, жинге кайрылып айтат. Атың ким деп сураганда, менин атым Түмөн деп жооп берет. Анткени биз көппүз деп жооп берет. Диний жетекчилерде дагы шайтан отурган эле. Ошол алардын ичинде отурган шайтанга кайрылып, жыландар, жылан тукумдары деп кайрылган. Так ошол диний жетекчилер, окутуучулар Ыйса Машаякты айкаш-чыгачка кадап салышкан. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт деп ошого айтылган. Сен болсо анын согончогун чагасың.
Галилея лагеринде бара жаткан учурда астыман жылан чыга калат. Мени карап анан ордуна катып калды, туруп калды. Анан ташты алдым дагы, андан кийин башын жанчып салдым. Ошондо ушунчалык өзүмдү жакшы акыбалда сездим. Эмне үчүн? Анткени жыланды өлтүргөндө башынан баштап жанчыш керек, өлтүрүш керек. Азыр Ыйса Машаяк ошол жыландын башын жанчып салган. Эч нерсе эмес. Ошондуктан сот жөнүндө эмне деп айтылат? Бул дүйнөнүн төрөсү шайтандын соттолгондугу. Шайтандын иши бүткөн, башын жанчып салган шайтан акырындык менен иштеп жаткан. Шайтан дагы өз ишин аткарсын деп Кудай бул дүйнөгө калтырып койгон. Азыр дагы Кудай ыйык рух бул дүйнөнү ашкерелейт. Жөн эле ашкерелеп эле тим болбостон Кудайдын ырайымын таанып билип куткарылсын деп ашкерелейт. Түбөлүк өмүргө ээ болсун деп биринчиден адамдын кетирген күнөөсүн ашкерелейт. Кетирген күнөөсү үчүн ал сөзсүз түрдө түшүнүктүү болушу керек. Семинарда дагы бардыгы орду менен өтөлөт. Биринчи күндө Кудайдын жараткан нерселери, жаратылыш жөнүндө үйрөнөбүз. Экинчи күндө болсо Кудайды сөз аркылуу ким экендигин таанып билебиз. Андан кийин ар бирибиздин ичинде Кудайдын бейнеси болгон рух бар экендигин, жаныбарлардан ошол рух менен айырмаланганыбыз жөнүндөгү чындыкты уга алабыз. Бир гана адам Кудайдын бейнеси боюнча жаралгандыгы жөнүндө үйрөнөбүз. Ошол Кудай өзүнүн бейнеси боюнча жараткандыктан түбөлүк чогуу болуш үчүн, чогуу түбөлүккө жашашыбыз үчүн бизди жараткан. Забур китебинде дагы жазылат, 48-чи Забурда 21-аятта. Эгерде адам даңктуу болуп туруп, бирок өзүнүн даңктуулугу жөнүндө биле албаган болсо, анда ал өлүп калган жаныбарларга эле окшош болуп калат. 49-чу бөлүм Ишая китебинде да айтылат, Теңир мени даңктады. Биз канчалык алсыз болсок дагы биздин ичибизде Кудайдын руху жашайт. Биз ошол себептер менен ошончолук даңктуу болуп саналабыз. Андан кийин семинарда дагы эмне деп айтылат? Ыйык жазуу Кудайдын сөзү экендиги, бардык нерсе Кудайдын сөзү боюнча аткарылып бара жаткандыгын бардык орду менен айтылат. Андан кийин күнөө жөнүндө сөз күбөлөндүрүлөт. Моралдык күнөөлөр, 10 осуят жөнүндөгү күнөөлөр. Ошол күнөөлөрдүн бардыгын толугу менен айтуунун кереги жок. Анткени күнөө жөнүндө айтсаң, адамдардын бардыгы күнөөсүн мойнуна алат. Ошол кетирген күнөөсү үчүн жаза өлүм болгондуктан, кетирген күнөөсү үчүн Кудайдын соту күтүп тургандыгы, адам баласы бир ирет өлөт дагы, андан кийин сотко келет. Ошол кетирген күнөөсү үчүн адам өзүн өзү куткарып ала албайт деп чындыкты түшүндүргөндөн кийин акырында ошол биздин кетирген күнөөбүз үчүн Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген дагы түбөлүккө кечирген. Ошол жөнүндө күбөлөндүргөндө бизге түшүнө тургандай кылып, ишене тургандай кылып, ыйык рух биздин ичибизде иштейт, жардамын берет. Ошол дүйнөнүн күнөөсүн ашкере кылат. Ашкере кылгандан кийин Кудайдын ырайымын түшүнө тургандай кылып жетектейт, иштейт, адамдын жүрөгүн өзгөртөт. Андан кийин адам руханий жашоо менен жашай тургандай кылып, тозокко бара жаткан аянычтуу күнөөкөр бейишке бара турган адил адам болду. Эми акырындык менен өзгөрүүлөргө ээ болуп, ал даңкка ээ боло тургандай кылып жаратат. Ошонун бардыгын
ыйык рух биздин ичибизде аткарат, өзгөртөт. Римдиктерге 8 бөлүмдө да качабыз. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм. Римдиктерге 8 бөлүм 26 аятты окуйбуз. Римдиктерге 8 бөлүм 26 аят. Анын үстүнө рухта алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Анткени биз эмне жөнүндө жана кантип сыйынышыбыз керектигин билбейбиз, бирок рух өзү тил жеткис улутунуулары менен биз үчүн арачылык кылат. Ошондо адамдардын жүрөгүн сынаган Кудай рухтун ою кандай экенин билет. Бул сөздөрдү карап көрсөңүздөр, өтө керемет сөздөр жазылат. Рухта алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Куткарылган күндө дагы биз дагы да алсыз адамдарбыз, кичинекей балдар сыяктуудай. Кичинекей балдардай алсызбыз. Алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Кээ бир адамдар бат эле жетишкендикке жетишет дагы, андан кийин руханий жашоодо дагы да бала бойдон калган адамдар бар. Корунтуктар китебинде дагы жазылат. Бири-бирин көрө албастыгы үчүн түшүнбөстүктөр аркылуу ошол кетирген туура эмес иштерин ашкерелеп, үйрөтүп, андан кийин корунтуктаргы бир туугандарга айтылган сөздөр жазылат. Мен дагы дайыма сыйынган учурда Кудайга кайрылып айтам: Кудай, мен дагы да болсо өтө алсыз адаммын. Алсыз жашоомдо Кудай мага жардам бериңиз деген сыйынуу автоматтык түрдө оозумдан чыга келет. Ошондуктан биз Кудайга кайрылабыз. Мен бул кафедрага турган учурда менин башымда ушунчалык жоопкерчилик чоң, анткени бир эле сөздү туура эмес айтып ала турган болсом, Жакып 3-бөлүмдө айтылат: баардыгыңар эле окутуучулар болууну каалай бербегиле, анткени силерге сурак катуураак болот. Мисалы үчүн, туура эмес аткарып ала турган болсо, доктурлардын кетирген катасы үчүн адам өлүп кала турган болсо, ал чоң жазага тартылбайт. Бирок туура эмес насаатчы аркылуу, туура эмес окутуусу аркылуу адам тозокко кете турган болсо, анда ал чоң жазага тартылат. Бул Жакып 3-бөлүмдө окуп жатканда мен өтө шок болгонмун, өтө коркконмун. Анткени буга чейин окутуучулар болгон адамдар көп сыйлыкка кабыл болот деп сүйүнгөнмүн, бирок Жакып 3-бөлүмдө айтылгандай, окутуучуларга сурак катуураак болоорун билгиле. Эмне үчүн? Анткени ката кетирип алышыбыз дагы мүмкүн. Башка адамдарды биз адаштырып ала турган болсок, анда бизге дагы чоң сурак болот. Саясатчыларды деле карап көрсөңүздөр, саясатчылар туура эмес иш жүргүзө турган болсо, анда бүт мамлекет кыйрап калышы мүмкүн. Биздин жыйындын ичинде насаатчылар, пасторлар дагы жоопкерчилиги чоң. Ошондуктан үзгүлтүксүз сыйынууда болушу керек. Ар бир айткан сөзүндө этияттык менен айтышы керек. Анткени аларга болгон сурак катуу экендигин биз жакшы билебиз. Ошондуктан биз дагы куткарылган күндө дагы алсыз экенибизди билишибиз керекпиз. Бирок биздин ичибиздеги жашаган рух алсыз болгон кезибизде бизге күч берип турат. Биз эмне жөнүндө кантип сыйына тургандыгыбызды билбеген учурда дагы ыйык рух бизге айтып турат, жардамын берет. Сыйынуудагы биз өзүбүз каалагандай айта бербейбиз.
Кудайдын эрки аткарылышын деп айтабыз. Кээ бир адамдар айтат, эмне үчүн силердин жыйыныңарда Теңирдин сыйынуусун айтпайсыңар деп. Теңирдин сыйынуусун жаттап албасак дагы ал үйрөткөн сыйынуу менен сыйынабыз. Теңир дагы сыйынуунун темаларын бизге берип үйрөткөн. Сыйынуу Кудайдын эрки боюнча аткарылган сыйынууну Кудай дагы угат дагы аны аткарып берет иш жүзүндө. Жакып 4-бөлүм 2-аятта айтат: силер каалап жатасыңар, бирок ала албайсыңар. Эмне үчүн? Анткени өзүңөрдүн керек денеңерге керек канааттандыруш үчүн гана сурап жатасыңар. Ал туура эмес сыйынууга жатат. Демек, туура эмес сыйынууну Кудай укпайт дагы. 1-Жакан 5-бөлүмдө айтылат: Кудайдын эрки боюнча эмнени сурасак, анда ал бизди угат. Биз билбеген учурда ыйык рух бизди үйрөтөт. Биз кандайча туура сыйыныш керек экендикти билбегенде ал биз үчүн арачылык кылат. Биз үчүн ал арачылык кылат. Кичинекей бала туура эмес иш кыла турган болсо, качан оңолот болду экен деп ата энеси кайгырабы? Бир аз чоңойсо көтөрө турган иши дагы башкача болот. Эч ким күлбөй калды. Оорлонуп калды деген сөз, демек ал бойго жетип калган учурда. Кээ бир адамдар өтө жеңил адамдар бар. Анын сүйлөгөн сөзү да жеңил, кылган иши дагы жеңил. Ошондуктан биздин ичибиздеги ыйык рух ушунчалык капа болушу мүмкүн. Туура эмес иш кылган учурда биз үчүн Кудайга жаккандай арачылык кылат. Бул өтө таң калыштуу сөздөр. Ыйык рух биз үчүн сыйынат. Римдиктер 8-бөлүмдө азыркы учурда дагы Ыйса биз үчүн сыйынат деп айтылат. Ыйса Машаяк биз үчүн дагы сыйынып турат. Ыйса ыйык рух дагы. Адамдардын жүрөгүн сынаган Кудай рухтун ою кандай экенин билет. Ыйыктар үчүн Кудайга жаккандай арачылык кылат. Ыйык рух Кудайга жаккандай ыйыктар үчүн арачылык кылат. Демек, биз кандайча иш кыларыбызды билбеген учурда, сыйынганды билбеген учурда ал биз үчүн арачылык кылат. Биз буга ушунчалык ыраазы болушубуз керекпиз. Дагы ишеними алсыз болгон адамдар, ишеними жеткилең эмес болгон учурда ыйык рух бизди сабап, шапалак менен сабабайт. Тескерисинче кучагына алат. Эч нерсе болбойт, баардыгы жакшы болот деп биз үчүн сыйынат, арачылык кылат. Бизге жардамын көрсөткөн ыйык рух. Ыйык рухка биз дайыма ыраазы болушубуз керекпиз. Дагы бир жерде чогуу ача кетели. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм. Эфестиктерге 4-бөлүм. Эфестиктерге 4-бөлүм 3-4 аяттарды мен окуп берейин. Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. Дене бирөө, рух бирөө. Чакырылып алганыңарда бир үмүткө чакырылгансыңар. Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. Тынчтык байланышы. Тынчтык байланыш эмне деп ойлойсуздар? Биздин кошунабыз Түндүк Кореяга. Түндүк Корея дайыма бизге атака кылчу эле. Согуш ачылган учурда канчалаган биздин аскерлер жана
Birikкен Улуттар Уюмунун жоокерлери көптөгөн жоокерлер курман болушкан, коммунизмге каршы согушкан учурда. Бирок азыркы учурда биздин өлкө дүйнө боюнча экономика жагынан 10-орунда турат, ал эми аскердик техника боюнча 6-орунда турган Түштүк Корея. Билесиздерби Кореяны? Мен кореец болсом дагы кайраттуулук менен мен кореецмин деп айта аламын. Жакынкы эле учурда Сауд Аравиянын ханзадасы келди дагы көптөгөн иштерди тапшырып кетти. Кечеки күнү дагы ошол ханзаданын жеке доктору менен мен тамактандым. Экөөбүз баарлашып, сүйлөшүп отуруп, ханзада жөнүндө да өтө көп сөздөрдү уктум. Кандай болгон күндө дагы Түштүк Корея ушунчалык күчтүү мамлекет деп айтсак болот. Билесиздерби, азыр Түндүк Корея канчалык кедей мамлекет жарды. Пхеньян шаары гана, бүт мамлекет ошо Пхеньян үчүн гана жашап келишет, аракет кылышат, таалыкпастан эмгектенишет. Бирок ошого карабастан күн сайын ар дайым ракеталарын учурат. Ракеталарын каякты көздөй учуралы деп турушат. Американы көздөй ракеталар учурула турган болсо эмне болуп кетиши мүмкүн? Түштүк Корея жөн эле отура береби анда? Ракеталарды дагы таалыкпастан учуруп жатышат. Түндүк Кореянын жетекчиси ал акылынан азырап калган адам. Биз эмне кылабыз? Жок. Алардын бардыгын жок кыл. Эмне кылайын деп атасың? Ядролук ракеталардын бардыгын токтот. Биз бир мамлекетпиз, бир элбиз. Башкасын билбесең дагы тынчтыкты сактайлы деп тынчтыкка чакырсак, анда Түштүк Кореяга дагы жакшы болот, Түндүк Кореяга дагы жакшы болот. Түндүк Корея дагы өзгөрөт, өнүгөт. Же Түндүк Кореяга Америка кошула турган болсо, анда Түштүк Корея эмне болуп өтүшү мүмкүн? Тынчтык керек. Тынчтык орной турган болсо, дүйнөнүн акырында бул тынчтык мамлекет, эки мамлекет бир тынчтыкта жашамак. Канчалык айткан күндө дагы алар угушпайт. Куткарылган адамдар дагы дайыма тынчтыкта жашашы керек. Тынчтык байланыш аркылуу бири-бириңерге, тынчтык байланыш эмнени билдирет? Сүйүүнү. Сүйүү бар жерде дайыма тынчтык орнойт. Үй бүлөдө сүйүү жок болсо, анда үй бүлө чачырап кетиши мүмкүн, талкаланып калышы мүмкүн. Бири-бирин жек көрө баштайт. Бири-биринин туура эмес кылган иштерин гана көрүп чукулай баштайт. Анда кантип үй бүлө болуп жаралат? Мамлекетте сүйүү жок болсо. Кудайдын бизге болгон сүйүүсү жыйын аркылуу. Кудай ошол сүйүү менен бизди биримдикке чакырат. Рух биримдигин, тынчтык байланышын сактаганга аракеттенгиле. Рух бизди бириктирет. Куткарылганга чейин. Ышая 53-бөлүм 6-аятта жазылгандай, баарыбыз койлордой адашып жүргөнбүз. Ар кимибиз өз жолубузга бурулуп кеткенбиз. Жада калса эки адам дагы бириге алчу эмес. Аялы менен күйөөсү нике жолунда жүрсө дагы экөө айла жоктон биримдикке жашаганга аракет кылышат. Бирок ар аялынын өзүнүн жашоосу бар, күйөөсүнүн өзүнүн жашоосу бар. Кудайдан алыстаган адамдар экөө эч качан бирөө боло албайт.
ар кимибиз өз жолубузга түшүп бурулуп кеткенбиз, өзүнүн ою боюнча, өзүнүн каалоосу боюнча. Бирок куткарылган бизди ыйык рух тынчтык байланыш аркылуу бизди бириктирет бирөөгө. Куткарылган адамдар биримдикке чакырылган адамдар, бир ойдо, бир тилек менен, бир үмүткө умтулган, бир максатка умтулган адамдарбыз. Анткени биз түбөлүк бейиште чогуу жашай турган адамдарбыз. Бейиште көрө албастык, ишенбестик деген нерсе барбы? Жок. Ишеним, үмүт, сүйүү, бирок сүйүү баарынан жогору. Бейишке барганда ишеним дагы бүтөт, үмүт дагы аткарылат. Түбөлүк бейиште түбөлүккө кала турган нерсе бул сүйүү. Кудай өзү сүйүү. Ошол сүйүү менен Кудай менен чогуу жашаган бул түбөлүк бейиш деп аталат. Бейишке барып түбөлүк жашаганга чейин биз бул дүйнөдө бир болушубуз керекпиз. Ошондуктан рух бириктирген нерсени сактагыла. Рух бирөө, машаяк бирөө, дене да бирөө. Дене бирөө болгондуктан баардык биздин дене мүчөлөрү кыймылдайт. Кыймыл, аракет кылат. Ыйык рух биздин ичибизде дагы эң маанилүү ишти аткарат. Эмне иш бул? Баардыгыбызды бириктирет. Бүгүн эртерээк бүтөйүн деп аракет кылдым эле. Бирок ошого карабастан дагы бир жерде чогуу ача кетели. Биринчи Корунтуктарга жазылган 1-кат, 1-бөлүм. Корунтуктарга жазылган 1-кат, 1-бөлүм. 9-аят. Чогуу окуйбуз. Силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Силерди чакырып алган Кудай, силерге куткарылуу берген Кудай, өзүнүн уулу Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Бизди чакырып алган Кудай мамилелешүүгө, баарлашууга чакырылган. Жаңыдан төрөлгөн бала апасы бар, атасы бар, эжеси бар, байкеси бар, тайжеси, тайкеси, үй бүлө менен бир мамиледе. Сүйүү бар, өмүр бар, жашоосу бар. Денеден дагы артык, денеден дагы жакын бул Кудайдын бизди чакырып алган мамиледе болгонубуз. Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. 1-Жакан 1-бөлүм 3-аятта биздин мамилебиз, биздин fellowship англисче ортобуздагы болгон мамиле, анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле, достугубуз, баарлашуубуз, экклесия, өзгөчө чогулуш, мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Кичинекей кезибизде үй бүлө менен, андан кийин мектепке барганда досторубуз менен, жумушка орношкондо коллегалар, кесиптештер менен чогуу, бул дүйнөгө барганда дүйнөнүн адамдары менен, эми куткарылууга ээ болгондо дүйнөнүн баарлашуусунан дагы жыйындын ичинде баардыгыбызды бириктирген бир туугандар менен, бир үмүткө умтулган адамдардын ичиндеги болгон мамилелешүү. Түшүнүктүүбү? Ыйык рух ошол мамилелешүүгө бизди чакырат. Биз бири-бирибизди көрө албастан, жек көрө бере турган болсок, кантип бириге алабыз? Дагы да сиздерге айтып берейин дедим эле, бирок жекшемби күндөгү сөздү мен бир аз кыскартайын дедим эле. Кыска сүйлөгөнгө аракет кылып көрөйүн, чогуу сыйынабыз.
Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек баардык кылган иштерибиздин күнөөлөрүбүздүн негизинде душман катары жашаган адамдардан элек, бирок биз жазалана турган жазага Ыйса Машаяк жазаланып, биздин кетирген күнөөлөрүбүз үчүн жазага тартылып, кетирген күнөөбүз үчүн өз канын төгүү менен түбөлүк бейишке бара турган үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Эми биздин денедеги жашообузда бизди куткарып алган бир гана Ыйса Машаяк үчүн ыйык рухтун жетеги менен куткарылган адамдар баардыгыбыз биримдикте бири-бирибизди сүйүп, бири-бирибизге тил алчаактык менен мындан аркы жашообузду бир гана татыктуу сизге жаккан жашоо менен жашаганга жардам бериңиз. Ар бирибизди Кудай өзүңүз жеткилең кылып, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында ашкерелөөгө, уяткарууга калбай тургандай кылып, баардыгыбызды өзүңүз жетектеп жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.